Каса Миң бул Борбордук жана Түштүк Азияны камтыган масштабдуу энергетикалык долбоор. Жогорку чыңалуудагы электр берүү чубалгылары 4 мамлекет – Кыргызстан, Тажикстан, Оғанстан жана Пакистан аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 1400 чакырымдык электр берүү чубалгылары жана 2 өзгөртүүчү көмөк чордон курулат. Долбоордун баасы $1 миллиард ашат. Анын ишке кириши менен электр энергиясын сатуу мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачып жаткан 1300 мегаватт жөнүндө сөз кылынууда. Башкача айтканда, электр кубатын өндүрүүчү өлкөлөрдө Кыргызстан менен Тажикстанда жай мезгилинде ашыкча кубаттуулуктар, Оғанстан менен Пакистанга электр энергиясынын жетишсиздигине туш болгон өлкөлөргө сатылат. Натыйжада бул энергетикалык долбоордон бардык катышуучу өлкөлөр утушка ээ болушат. Долбоордун башталышына чейин бир топ жылдар бою сүйлөшүүлөр, макулдашуулар жүргүзүлүп, экономикалык эсептөөлөр жана техникалык документтер иштелип чыкты. Биринчи документке Борбордук жана Түштүк Азия регионалдык электр энергетикалык рыногун өнүктүрүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна 2007 жылы Кабул шаарында кол коюлган. Долбоордун техника-экономикалык негиздемеси 2011 жылга чейин даярдалып, жигердүү курулуш 2021 жылы башталды. Датка Сукт 500 киловольт чубалгысы. Анын узундугу 483 чакырым. Бул чубалгы аркылуу Кыргыз Республикасынын ашыкча электр энергиясы Тажикстан Республикасына жеткирилет. Санктуда шаарында 1300 мегаватт кубаттуулуктагы өзгөртүүчү көмөк чордон орнотулат. Ригар жана Санктуда көмөк чордондорунун ортосунда 115 чакырым узундуктагы 500 киловольттук электр берүү чубалгысы курулат. Андан ары бул чубалгы бүткүл Оғанстан аркылуу Саланг ашуусу менен Кабул шаарына чейин созулуп, Пакистандын Ноушера шаарына чейин жетет. Ал участоктун узундугу 750 чакырымды түзөт. Долбоорго кирген 500 киловольттук электр берүү чубалгыларынын 1/3 бөлүгүнүн ашыгы Кыргыз Республикасынын аймагына туура келет. Бул Датка көмөк чордонунан Тажикстан Республикасынын чек арасына чейинки 455 чакырымдагы аралык. Маршрут негизинен Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынын калкы сейрек жашаган аймактары аркылуу өтөт. Каса Миң долбоорунун жалпы наркы 1 миллиард 160 миллион АКШ долларын түзүп, анын ичинен 185 миллиону Кыргыз Республикасына тиешелүү. Каржылоону донорлор Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы жана Европа инвестициялык банкы жүргүзөт. Каражат Кыргызстан үчүн жеңилдетилген шартта 25 жылдан 40 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Бирок Кыргыз тарап бул каражатты болжол менен 15 жылдын ичинде электр энергиясын экспорттоо аркылуу кайтарып берүүнү пландаштырууда. Эсептөөлөр боюнча Кыргызстанда май айынын сентябрь айына чейин ашыкча электр энергиясы өндүрүлөт. Андыктан Кыргызстан электр энергиясын эл аралык тарифтер боюнча сатат. Ал эми өз калкы үчүн ички тарифтер кала берет. Ошондой эле адистер республиканын жашоочулары электр энергиясынын тартыштыгына туш болбой тургандыгын жана ички суроо талап биринчи орунда турарын белгилешет. Бул үчүн жеткирүүнүн планы алдыдагы 15 жылга даярдалган. Башкача айтканда, энергетика тармагында жакшы менеджмент жүргүзүлүп, жаңы кубаттуулуктар, ири жана чакан ГЭСтер ишке киргизилсе, өлкө инвестицияларды кайтарып берип, жакшы пайда таба алат. Жылдык экспорттан Кыргыз Республикасынын болжолдуу пайдасы $80 миллион түзөт. Республиканын көз карандысыздыгынын бүткүл тарыхындагы энергетика тармагындагы биринчи коммерциялык максатка ылайык долбоор. Бул долбоор Кыргызстанга энергетика тармагынын инфраструктурасын жаңыртууга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз Республикасында электр берүү чубалгысы болжол менен 25 калктуу конушка жанаша өтөт. Чубалгыларды алысыраак тартуу мүмкүн болбогон жерлерден жергиликтүү тургундар көчүрүлөт. Бирок Кыргызстан улуттук электр тармагы мындай жагдайларды мүмкүн болушунча болтурбоо аракетин жасайт. Курулуш коридору 90 метр деп аныкталган. Бул аралык адамдардын өмүрү жана ден соолугу үчүн коопсуз. Электр берүү чубалгыларынын коргоо зоналарынын ченемдерин бузбастан, тирөөчтүн жанындагы жана чубалгылардын астындагы жер тилкелери айыл чарба, мал багуу жана жайуу, социалдык инфраструктураларды куруу үчүн коопсуз пайдаланылса болот. Электр берүү чубалгыларын бойлой жайгашкан жергиликтүү жамааттар ар бир экспортталган киловатт сааттан 0,1 центтен чегерип алышат. Бул Каса Миң долбооруна катышкан өлкөлөрдүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган башкы макулдашууда каралган. 1 киловатт сааттык чегерүүлөрдөн тышкары, жергиликтүү жамааттарды колдоо боюнча өзүнчө долбоор каралган.
Ал Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Арис тарабынан Агахан фонду менен биргеликте ишке ашырылып, Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарындагы 77 калктуу конушту, 36 айылдык аймакты жана 5 шаарды камтыйт. Жалпысынан $11 миллион бөлүнгөн. Аталган сумма 3 багытта бөлүштүрүлөт. Электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу, социалдык инфраструктураны жакшыртуу, киреше алып келүүчү объекттерди каржылоо. Мында жамааттын мүчөлөрү айылдык долбоорду ишке ашырууда гранттарды кайда жана кандай максаттарга багыттоону өз алдынча аныкташат. Бул социалдык инфраструктуралык объекттер болушу мүмкүн. Мисалы, мектепти, же ФАПты оңдоо жана башка киреше алып келүүчү жаштарды жумуш менен камсыздоо кылуучу объекттер. Аристин адистери буга чейин калктын муктаждыктарын талдоо үчүн жергиликтүү тургундарды социалдык мобилизациялоо боюнча масштабтуу иштерди жүргүзүшкөн. Долбоор бардык салымдарды жабуу менен эле чектелбестен, жогорку киреше берүүсү да күтүлүүдө. Башкы келишимге ылайык коммерциялык эксплуатациялоо башталгандан тартып, касса 1000 долбоору 15 жыл иштейт. Эгерде электр энергиясы ашыкча болсо, анда ал мөөнөтсүз болуп кала берет жана Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.